гумдун алдында мына ушундай павильон курулуп жатат. Саламатсызбы? Сиз Медиа Хаб каналындасыз. Сиз менен Эльвира Султанмурат кызы. Мен бүгүн жумушка бара жатып, сиздер сыяктуу эле мына ушундай павильон курулуп жатканын байкадым. Негизи эмнеге бул маселеге көңүл бурдум? Анткени ал тротуарга курулуп жатат. Жана бул павильон курулса, шаар тургундары үчүн ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Анткени гум соода борборуна адамдар аябай көп кирип чыгат. Анан бул жакта негизи тротуардын кеңири болгону маанилүү болчу. Негизинен бул павильонго нааразычылыктар буга чейин дагы айтылып, ТикТокко видеосу да тараптыр. Жана шаар тургундары анын мыйзамдуулугун тактап бергиле деп суранып жатышат. Медиа Хаб алдында мына ушуну тактап берет. Эмнеге бул маселеге биз кайрылып жатабыз? Анткени өзүңүздөр билгендей, гум соода борбору Бишкектин мурдагы кала башчысы Нариман Тилеевге караштуу. Жана Нариман Тилеев негизинен ушул жерге, ушул адамдар баскан тротуарга ыңгайсыздык жаратпашы керек эле. Анын эч кандай мындайча айтканда моралдык дагы укугу жок болчу. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, саат жактан күндү көздөй басып келгенде ушундай чоң тротуар болуп жатат. Анан мына ушул тротуар келип эле ушул тротуардын жолуна анан ушул павильон куруп жатат. Мэриядагы Медиа Хабтын жеке блоктары болсо, ошол тротуарга салынып жаткан дүкөн дейбизби, павильон негизи мыйзамсыз курулуп жатканын айтышты. Алдыда азыр ушул маалыматты тактайбыз. Биз жогоруда Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Назгүл Жаңгырчиевага байланыштык, бирок ал азыр басып койду. Балким бош эмес, азыр башка кызматкерге байланышканга аракет кылабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Медиа Хабтан чалып атам, сиздерге атым Эльвира. Журналист болом. Кадыров менен байланыштыра аласыздарбы? Мен угуп атам, бирок мен жыйынтып аттым да, биркеден чалып коесузбу? Жарайт. Материал чыгаар алдында Бишкек шаардык мэриясынан жооп ала алган жокпуз. Негизи шаардык мэрия тротуарга чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүп келет. Мисалы, Сум соода борборунун тротуарга чыгып кеткен тепкичтери буздурулган. Ошол кездеги вице-мэр Нурдан Орунтаев ЦУМдун жетекчилиги кошумча эшиктерди уруксатсыз курганын айткан. Гумдун жанындагы Ожо кебаб ресторанынын кошумча конструкциясы да тротуарды кеңейтүү максатында 2 ай мурда сүрдүрүлгөн. Буга чейин транспорт министринин ошол кездеги орун басары Акуналуу Досалиевдин тротуарга чыгып кеткен үйүнүн тосмосу буздурулган. Ошондо транспорт министри Тилек Текебаев мыйзам баарына бирдей деген эле. Бишкекти иретке келтирүү үчүн Киев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Тестатын павильондору алынып, ордуна сквер курулганын билесиз да. Чын эле мыйзам баарына бирдей болсо, гум соода борборунун алдындагы тротуарга эмнеге курулуш жүргүзүлүп жатат? Бишкек мэриясы эмнеге бул маселе боюнча үн катпайт? Кандай ойлойсуз? Тротуар өзү кимдики? Пикириңизди комментарийге жазып, бул видеону бөлүшүңүз.